Саламатсыздарбы, урматтуу көз сүйүүчү айымдар. Барыңыздарды жаңы жаңылыштар менен. Мен сиздерге бүгүн көрсөтмөкчү болгонум, бизде күн жылуу болуп атат. Ошол себептен гүлдөр баягы жабылган укрытиялардагы гүлдөр слишком ысыкта калып атат кыздар. Ошол себептен ачып, чуть-чуть проветривать этип турушубуз керек болуп атат. Азыр сиздерге ошону көрсөтөйүн дедим. Мына парникти ачып алдым. Бул жерде вот почкалар жакшы эле турат. Бирок кыздар монтип капля, видите, да, капля капает. Вот карап турсаңыздар, вот монтип капля болуп атат. Хотя туура жагы менен кылынган. Все равно үстүнөн мен клёнка жапканмын. Ошол клёнканын действиясы болуп атабы билбейм. Бирок жакшы эле гүлдөрчү, андай жаман эмес. Мына почкалар аябай жакшынакай турат. Бирок өл болуп калып атат кыздар. Мондойго легкий плесень. Ушуларды карап туруңуздар. Убакты беймал ачып, проветривать этип турган керек кыздар. Алдынан чыккан почкалар аябай жакшы сонун болуп турат. Муну карасаңар, монуки. Мен туура жагы менен жапканымда деле ушундай болуп неме болуп атат кыздар. Күн бизде ысык болуп атат да. 7, 8, 10 градуска чейин күн көтөрүлүп кетип атат. Мунун ичине баягындай немелер, челектеги горшоктогу индийский сирендерди койгонмун. Алар дагы ошонун ичинде. Бул жерде черноктор бар. Алар эмне болду билбейм. Азыр да карайбыз. Вот акыбалды каралы. Билбейм, булар живой калдыбы, жокпу. Посмотрим. Могулордун баарын азыр тазалап таштайм кыздар. Тазалаш керек. Мына жакшы турган жерлер мондой тура берет кыздар. Вот кончиктер ушундай теплица кылып, мындай парник кылып жаап койгон кыздар, караңыздар, ачып карап, бир катар проветривать этип анан жаап коюңуздар.